Талибан кыймылы Ооганстандын баш калаасы Кабулду басып алып, бийликке кайтып келгенине туура 1 жыл болду. 10 жыл согуш баскан өлкөдө экономикалык, гуманитардык абал 1 жылда кыйла начарлады. 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча соттук жараян башталды. Убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Алмазбек Атамбаев баштаган 4 мүчөсүнө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлууда. Улуу өркүндүн курмандыктарын эскерген жүрүш жетөгүздүн Тосор айылында аяктады. Тарыхый булактар көрсөткөндөй, 1916 жылы Кыргынсай деген жерде Орус падышачылыгынын жазалоочу аскерлери 300-500 кишини жок кылган. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун бүгүн Азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы түз эфирде. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуялардан айтып беребиз. Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова. Алгач эл аралык жаңылыктардан айтсак, туура 1 жыл мурун Талибан Ооганстандын баш калаасы Кабулду басып алып, бийликке кайтып келген. Башында өздөрүн 20 жыл мурункудан байыстуу болуп көргөзүүгө аракеттенген радикал кыймыл көп убадасын аткарган жок. 10 жыл согуш баскан өлкөдө өзгөчө аялдардын, улуттук азчылыктардын укуктары тебеленип келатат. Экономикалык, гуманитардык абал 1 жылда кыйла начарлады. Толугураак Айнура Жекше кызы даярдаган видеодо. 2021 жылдын 15 августу Кабулга кирип келген талиптерге Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү дээрлик каршылык көргөзгөн жок. Кошмо Штаттар менен батыш өнөктөштөрү өз жарандарын жана аларга көмөктөшкөн оогандарды шашылыш эвакуациялоого киришти. Чуручу түшкөн карапайым эл эптеп башка жакка чыгып кетүү үчүн аэропортко агылып, учактарга жармашты. 30 августта америкалык аскерлер Ооган жергесинен толугу менен чыгарылган. Ошентип Ооганстандын тарыхында жаңы барак ачылып, өлкө кайрадан согушкер кыймылдын башкаруусунда калды. Мындай ыкчам аскердик төңкөрүш менен бийликти басып алган Талибан андан бери толгон токой кыйынчылыктарга туш болуп келатат. Байкоочулар 40 жылга созулган согуштан кийин коопсуздук негизинен жакшырганы менен 20 жылдан бери миллиарддаган доллар жардам алынганына карабай, экономика талкаланганын, гуманитардык абал начарлаганын белгилешет. Каатчылыктын айынан карапайым эл тамак ашка жетпей, атүгүл ачка калган наристелер көбөйдү. Өлкө күн санап жакырчылыкка, жокчулукка батып баратат. Кедейчилик жайылганы, чала тойгон адамдар көбөйүүдө. Эл аралык коомчулукту жана башка гуманитардык уюмдарды колунда жок адамдарга, өзгөчө ачарчылыктан жапа чеккендерге жардам берүүгө чакырам. Эл ара коомчулук талиптердин өкмөттүн таанууга дилгир эмес. Батыш Кабулдун банк активдерин тоңдуруп, өлкөнү өнүктүрүүгө каражат бөлүүнү токтотту. Бийликке келери менен Талибан ашынган фундаменталисттердин ыкмаларынан баш тартып, 20 жыл ичинде кыймыл өзгөргөнүн көргөзүүгө далаалаттанып, байыстуу саясат жүргүзүүнү убада кылган. Атап айтканда, аялдардын укуктары сакталат деп сөз беришкен. Бирок 1 жылга жетпей талиптер аялдардын укуктарын чектеген эрежелерди киргизишти. Кыз келиндер бети башын, денесин жашырган кийим-кече кийип жүрүүгө милдеттендирилди. Алар эркек тууганын гана коштоосунда жол жүрө алат. Мартта талиптердин билим берүү министрлиги кыздар мектепке бара аларын жарыялап, эртеси эле мекеме өз чечимин өзгөрттү. Талиптерге мектептерди мүмкүн болушунча тезирээк ачкыла деп кайрылам. Убадаңарды аткаргыла. Эл аралык коомчулукту талиптерге басым жасап, мектептерди кайра ачтыргыла деп үндөйм. Мен билим алгым келет. Өткөн ишембиде башкала Кабулда талип согушкерлери эркиндикти, адилеттүүлүктү талап кылган кыз келиндердин демонстрациясын ырайымсыздык менен кууп таркатты. Өткөн айда Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки Ооганстан мындан ары Өзбекстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбайт деп билдирген. Акыркы 4 айдын ичинде Ооганстандан Тажикстандын жана Өзбекстандын аймагына 3 жолу ракета атылганы кабарланган. Кийин талиптер кошуна мамлекеттерди аткылаган кылмыштуу топтун өкүлдөрүн кармаганын жарыялаган. Кабулда бийликке талиптер келгенден бери Бишкектин расмий өкүлү Ооганстанда алар менен сүйлөшүү жүргүзүп, гуманитардык жардам жеткирген. Талибандын делегациялары ошондой эле чет өлкөдөгү, анын ичинде Ташкентте өткөн бир катар иш-чараларга катышып келди. Айнура Жекше кызы, Прага.
2010 жылдагы июнь окуясы боюнча соттук жараян башталды. Убактылуу өкмөттүн Алмазбек Атамбаевке ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, Улуттук коопсуздук комитетинин экс-төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылууда. Бишкектин 1-май райондук сотунда алдын ала угуу жабык өттү. Исмаил Исаковдун адвокаты Алтынбек Токтосунов кылмыш иши эски кылмыш жаза кодексинин негизинде козголуп, жаңы кодекске ылайык квалификацияланган эмес, тергөө иши мыйзам бузуулар менен жүргөн деп айтты. Ал ошондой эле тергөөдө алынган маалыматтар, жол берилгис далилдер юридикалык күчкө ээ эмес экенин белгиледи. Андыктан ал далилдерди кыскартып салууну соттон өтүндү. Судья Чыңгыз Бердимуратов адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Айыпталуучу тарап соттун бул чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, шаардык сотко апелляциялык арыз жазарын билдирди. Жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык 279-287 беренелерге ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кетсе, судья өзүнүн демилгеси менен ишти кыскартайынбы деп ушул алдын ала угууда ар бир айыпталуучудан сураш керек. Бул иш боюнча баягы кылмыш куугунтуктун эскирүү мөөнөтү, башкача айтканда кылмыш жоопкерчилигине кимди гана болбосун тартуу мөөнөтү өтүп кеткен 2020 жылы. Бул иш кыскартылыш керек эле тергөөчүлөр тарабынан. Бирок алар кыскартпай туруп, буларды айыптагып, анан сотко жиберип атат. Эми сот болсо, ушул маселени көтөрүүнүн ордуна 25 августка ишти дайындады. Былтыр кылмыш иши козголуп, тергөөдө 20 саясатчы суралган. Президент Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев башкы прокуратурага барып, бул иштин алкагында тергөөнүн суроолоруна жооп берген. Кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылып, сот каралып жатат. Соттук териштирүүгө эч ким илгиз албайт. Соттук териштирүүнү сот чечим кабыл алат. 2010 жылкы кандуу окуяны буга чейин 3 комиссия иликтеген. Элер ал комиссия 2011 жылдын май айында корутундусун жарыялап, Коогалаң апрель окуясынан кийинки саясий кырдаалдан улам чыгып кеткенин, бирок өзбек коомчулугунда жикчил маанай тастыкталбаганын билдирген. Мындай корутундуга өкмөт менен жогорку кеңеш макул болгон эмес. 2011 жылы Абдыган Эркебаев жетектеген улуттук комиссияда иликтөө жүргүзүп, куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөр качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген бүтүнгө келген. Ошол эле жылы Токон Мамытов башында турган парламенттик комиссияда өз корутундусун жарыялаган. Расмий маалыматка ылайык 12 жыл мурдагы кандуу калабада 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай жараат алган. Каргашалуу окуя учурунда 57 адам жоголгон, алардын 15тен ашыгы ушул күнгө чейин дайынсыз. Улуу өркүнгө арналып Бишкектен башталган эскерүү жүрүшү 14 августта Ысык көлдүн Жетөгүз районунда аяктады. Жөө жүрүшкө чыккандар Тосор айылынын үстүндөгү Кыргынсай деген жерге чыгып, 106 жыл мурунку кыргындын курмандыктарын эскеришти. Ал апатта бул жерде 300-500 адам өлтүрүлүп, 13 жаштагы бир кыз аман калган. Эскерүү иш-чаранын катышуучулары өркүн окуясынын кайгылуу сабактары унутулуп баратканына токтолушту. Эскерүү жүрүшүндө кабарчыбыз Айбек Бийбосунов да көз салып байкап келди. Жөө жүрүш Жетөгүз районуна караштуу Тосор айылынын жанындагы Кыргынсай деген жерден башталды. Сайдын мындай аталып калышынын 1916 жылдагы окуяга түз тиешеси бар. Ысык көлдүн күнгөй бетинен качып чыккан бир айыл элди падышалык Орусиянын аскерлери мыкаачылык менен өлтүргөнү айтылат. Ал кыргындан бир жаш кыз аман калып, калган өмүрүн Тосор айылында өткөргөн. Көч кетип баратканда курчап калышып, тиягынан чыгыш жагынан, батыш жагынан алып келип, анан ошол жерден жардын боюна коюп, тыңдарын атып, калгандарын ок таяп, кылыч менен, ыстык менен сайгылашып, анан жар көчүрүү үйгөн экен да. Ошон үчүн Кыргынсай деп аталат да. Жөө жүрүштүн катышуучулары Кыргынсайды өрдөп барып, кеч киргенче Тосордун тоосун ашып кетишет. Бул маршрут бир кылым мурдагы айылдын четиндеги кыргында жалгыз аман калган кыз Сыпайдын айтып бергендери боюнча
түзүлгөн. Азыр кыргыздар баягы советтик идеологиянын негизинде эле дагы эле үркүндөп келатабыз да. Муну боштондук кыймылы, ишке ашпай калган боштондук кыймылы катары көргөн жерибиз жок. Бирок азыркы убакта да ошону сабак чыгарганга биз дараметибиз жетпейт, анткени коомчулугубуз эки бөлүнүп, эгемендиктин баркына бара албай жатабыз да. Эскери жөө жүрүшүнө Түркияда жашап иштеген кыргыздардан 5 киши келди. Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Торайгырда туулуп өскөн Рамил Акынбаев да Түркияда жашайт. Анын алыстан жөө жүрүш үчүн келгенинин себеби бар. Рамилдин бабасы Акынбай үркүндө 2 баласы Осмон жана Иса менен Кытайга чейин барып келген. Осмон Рамил Акынбаевдин чоң атасы. Анан чоң атам өзү кайтып келген өзү. Айылга Торайга кийин кайтып келген. Чоң атам иниси кийинчирээк өзү кайтып келет. Ошол анан Кудайга шүгүр ошо чоң аталарыбыз кайтып келгенден кийин биз анан кийин да атам төрөлүп биз да дүйнөгө келип атпайбызбы. Анан ошол улуу үркүндө чоң аталарыбыз кайтыш болуп кетсе биз деле бул дүйнөгө келбей калмак экенбиз да. Кыргызстанда август айынын 1-жума күнү үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган. Үркүн окуялары Кыргызстанда 7-8 ноябрда да тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүндө эскерилет. Мына былтыр үркүндүн 105 жылдыгы өттү, юбилей дата деп коет го. Бирок мамлекет тарабынан эч кандай иш-чара жүргүзүлгөн жок үркүнгө. Бул абдан кайдыгерлик мамиле деп айтсак болот, анткени биз ошол эми түшүнсөк болот, бир ички жана тышкы саясаттан болушу мүмкүн, бирок ошентсе деле биз үчүн азаттык үчүн, эгемендүүлүк үчүн бул абдан жаман көрүнүш деп айтсак болот. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазылуучу кошундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын саны дээрлик 40%га азайган. Көпчүлүк тарыхчылар бул каргашалуу окуядан улам бери дегенде 120 000 кыргыз набыт болгонун, башкада казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүшчүлөр өмүрүнөн ажыраганын белгилешет. Бул окуя калктын демографиялык абалына да чоң таасир эткени айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Бексуан Амбакир уулу, Азаттык, Ысык көл. Өлкөдө бир жумада 527 киши коронавирус жуктуруу алганы лабораториялык жактан ырасталды. Санэпидем көзөмөл жана ооруларды алдын алуу борборунун маалымдашынча, илдетке чалдыккандардын 138-и ооруканада, калгандары үйүндө дарыланууда. Расмий эсепте 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавирустан 3000 киши көз жумган. Кыргызстандагы мындан да башка жаңылыктардын топтому менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат. Ички иштер министрлиги Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору блогер Рысбек Жекшиналиевдин камалганын бышыктады. Маалыматка караганда 19 жаштагы блогер 14 августта Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткан видеосун атылган баракчага жайгаштырган үчүн милицияга чакырылган. Эски видеонун Политузник баракчасына жарыянанышында кээ бир активисттердин жалган жана так эмес маалымат таратуу кызыкчылыгы болгон. Жана жетимтөө кенинин айланасында абалды курчутуу максатында коомдук ой пикирди атайлап манипуляцияга багытталганы байкалат. Атылган жагдайга кылмыштын курамы болгонуна байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин башаламандык уюштурууга чакырык беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө кызматы тарабынан тиешелүү укчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Блогердин тарапташтары анын камалышын саясий куугунтук катары сыпаттап жатышат. 14 августта президент Садыр Жапаров бул кеңге байланыштуу кайрылуу жасап, жетимтоону иштетүүгө азыр даярдык жоктугун айткан жана укук коргоо органдарына жалган маалымат тараткандарга чара көрүүнү тапшырган.
Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматка диаспоралар менен ишти күчөтүүнү тапшырды. Министрлик 2022 жылдын жарым жылдыгына байланыштуу коллегияда элчиликтердин баарына чет жерде жүргөн кыргыз жарандарынын укугун жана кызыкчылыгын камсыз кылууну тапшырганын билдирди. Ушундан улам Орусиядагы кыргыз жарандары көтөргөн көйгөйлөргө байланыштуу кошумча кеңешмелер уюштурулат. Министр элчи Гүлнара Клара Саматка диаспоралардын өкүлдөрү менен маал-маалы менен жолугушууларды өткөрүп турууну тапшырды. Орусиядагы кыргыз мигранттарынын маселелери мамлекеттер аралык алаканын бардык деңгээлинде талкууланып жатат деп жазылган маалыматта. Мунун алдында мигранттар Москвада кыргыз элчилиги уюштурган жолугушууга элчи Гүлнара Клара Самат келбей койгонуна нааразы болушкан. Азырынча Москвадагы элчилик бул боюнча комментарий бере элек. 15 августтан тарта Бишкек балыкчы Бишкек багытында поезд каттамы жанданды. Кыргыз темир жол ишканасынын басма-сөз кызматы билдиргендей, поезд Борбордон 7:40 чыгып, балыкчыга түшкө жакын жетти. Кайра кечинде Бишкекке кайтат. Боом капчык айында 30 июлдагы селден улам каттам убактылуу токтотулган. Билет сатып алып, бирок өзгөчө кырдаалдан улам сапарга чыга албай калгандар Бишкек 2 станциясынын кассасынан билеттин датасын алмаштырса болот. Жөнөкөй вагондорго билет баасы чоңдор үчүн 150 сом, балдар үчүн 73 сом. Люкс вагондун баасы чоңдорго 10 жаштан улуу балдарга 500 сом, 10 жашка чейинкилерге 250 сомдон. Интернетте берилди, иштеп жатат азыр. Бунда интернет бар. Баткен районунун алыскы шарты катаал Зардал айылына интернет жетти. Долбоорду ЮНИСЕФ уюму колдогон. Зардалда кыргыз интернет коому алгачкы күн панелин орнотуп, ал айылдын чакан мектебин электр жарыгы менен камсыз кылып жатат. Бул окуучулардын сапаттуу заманбап билим алуусуна өлгө түзөт, андан сырткары бүт айылды. Керек болсо кошуна айылдарды электр жарыгы менен камсыз кылат. Ошондой эле райондук борбор менен түз байланышта болот деп жазылган маалыматта. Шарты катаал Зардал айылына машина жүргөн жол жылына 4-5 ай гана ачык болот. Жергиликтүү эл негизинен тоону бойлоп чыйыр жол менен жөө каттайт. Туруктуу 100 киши жашаган айылда бир башталгыч мектеп бар. Эми азыр кезек социалдык медиадагы жаңылыктарга жетти. Интернеттеги трендтерди бүгүн Азаттыкта 1 жылдан бери Канат Рыскулов тааныштырып келатат. Назарда Кырнеттин кызыктары. Демалыс күндөрдөгү эң эле позитивдүү жаңылык. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык базасынын жаңылануусу болду. Кыргыз өкмөтү аба менен суудай зарыл болгон тик учактан тарта экскаваторларды, автобустарды, жол тандабастарды жана башка техника сатып алды. Жаңы техника өзгөчө кырдаалда иштеген мекеменин ишин кыйла илгерилетет деп ишенели. Көп суммадагы акчага алынып келген техниканы көздүн карегиндей сактап, максаттуу пайдалануу керек. Бул өз каражатыбызга сатып алган биринчи тик учак болсо керек. Кыргыз инстаграмында Жан Воинов кайрадан көңүл чордонунда. Ишембиде таанымал ата-эненин уулу бийчи түнкү клубта мушташ чыкканда тапанчадан ок чыгарды деген маалымат тараган эле. Жан Воинов аны четке кагып, чыр чыкканда четтеле карап турганын билдирсе, клубтун ээси да анын сөзүн тастыктады. Милициянын расмий маалыматында Воинов ок атпаганын, жөн гана араздашкандарды арачалап жүргөнү айтылат. Тергөөнүн маалыматында башка бир жаран сигналдык тапанчадан асманга ок чыгарып, мушташты токтотууну аракеттенген деп белгиленет. Бийге чакырып чечип алыш керек болчу. Видеодо бичилер абдан көп экен. Булардын баары Жан Воиновбу. Видеодон ким атканын түшүнүүгө болбойт. Дежавю болуп жатамбы же мурдараак да ушундай окуя болду эле мунун катышуусунда? Кенен маалыматыңар болсо, бул комментарийге биздин баракча аркылуу жооп берсеңиз болот. Мен кийинки окуяга кезек берейин. Бул тасмада жеңил машинанын багажынан кишинин колу буту чыгып баратканы көрүнөт. Жүрүп бараткан унаанын тасмасын перевозчик фильмине окшоштургандар да болууда. Милиция чуулгандуу тасмадагы айдоочуну таап, багаждагы киши аман эсен болгону мас экенин аныктап, айдоочуга айып пул чегерилгени маалым болду. Бул видео сизди да таң калтырса керек, комментарий жазыңыз, кайрадан көрүшкөнчө. Мына ушундай жаңылыктардан кийин аба ырайы тууралуу маалыматты көрүп алыңыз.
Бул видеодон сырткары кызыктуу макала баяндарыбыз Азаттык Чеки.орг сайтыбызда бар. Социалдык тармактардагы расмий баракчаларыбызга кирип, пикир жазып, өзүңүзгө жаккан жаңылыктар менен бөлүшүп туруңуз. Бишкек студиясында сиздер менен мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.